Аба ырайынын бүркөгүнө кар жааганына карабай, куткаруучулар белгиленген тартип боюнча диний тарбия сабагын өтүп жатышат. Тема занятия физическая подготовка. Вольно. Во время занятий соблюдаем техника меры безопасности. Атайын көнүгүүлөрдү жасоо ден соолуктун чың болушун шарттап, денени чымыр алып жүрүүгө көмөк болот. Куткаруу жумушунда да мындай ийкемдүүлүк дайыма куткаруучунун пайдасына жүрүп келет. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Көбүнчөсү ушу физикалык күчтүн жардамы көп талап кылгандыктан күнүнө 2 маал физика подготовка сабагын өтөбүз. Мисалы эртең менен 6-да подъем болуп, утренне физика зарядка болот. Анда чуркап, разминкаларды кылып, ошол биринчи сабагыбыз болот. Андан кийин спортивный массовая работа, обедтен кийин 5-тен 6-га чейин болот. Анда дагы уже чуркап, как положено, сабактар күн тартиби менен өтүлөт. Сабактарда дагы ушу физикалык даярдык болот. Дене тарбия сабагы. Куткаруучулар чакырууларга барган учурда коопсуздук биринчи орунда турат. Мында дене тарбия иштери менен атайын көнүгүүлөрдү жасап жатышканда ар кандай жаракаттарды алышы мүмкүн. Ушул учурда канчалык тез медициналык жардам көрсөтсө, жаракат батыраак айыгып кетет. Тайпан медиги дагы бул көнүгүүлөргө чыгышына байланыштуу дайыма ушундай немелер куткаруучуларыбыз көнүгүү аткарып аткан учурунда медицина жагынан жардам берип, травматизмдин алдын алуу дейт да, профилактика травматизма. Анан дейле байым физический нагрузка берип атканда адам баласы ар кандай немеге учурашы мүмкүн. Ошолорду карап көзөмөлдөп жанында турам дагы, керек болуп калса, жардам керек болуп калса, ошо биринчи тез жардамды көргөзүп бергенге даяр болуп турабыз да дайыма. Куткаруучулар Бишкек шаары боюнча түрдүү багыттагы жардамга муктаж болгон шаар тургундарынын чакырууларына ыкчам бат жеткенге камынышат. Аларды аталган дарекке жеткирүүдө атайын жабдууланган унаа канат болуп берет. Анда керектүү шаймандар менен ар түрдүү кырсыктарда жардамга муктаж болгон жарандарды кырсыктан алып чыгууда шаймандардын ролу чоң. Бул шаймандар гидравликалык авариялык станциясы деп аталат. Куткаруучулар авариялык куткаруу шайманы жабырлануучуну унаадан алып чыгууда, темирди кесип чыгарууда колдонулат. Өзгөчө кырдаалдар учурундагы токтоосуз чыгып кетүүдө техниканын күчү өтө маанилүү. Бүгүнкү күндө куткаруу маалындагы керектелген техника шаймандар менен камсыздалган. Бул АСМдин ичинде биздин ошо ар кандай иштерге карата ушундай эме шаймандар бар. Бул шаймандар биздин биякта ошол кырдаалга жараша шаймандар жайгашкан. Мисалы бияк гидронасос ошол авариялык иштерин мисалы ДТПда колдонулат. Бул гидронасос подача берет, ушул май менен иштейт. Ар кандай шаймандарга мисалы айтсак гидрокатушка ушуга гидронасоска кошулуп узартылат, удлинителдин ролун ойнойт. Биякта мисалы силовой цилиндр деп коет. Бул деген домкраттын ролун ойнойт. Ошо ар кандай мисалы завалдарда чоң-чоң ушул кулап калган бетондор болсо, мисалы эл көтөрө албай турган, күч жетпеген ушундай чоң-чоң бетондор болсо, ушунун гидро силовой цилиндрдин жардамы менен ошол бетондорду көтөрөт. Ушул бул жагы менен ошо эмеге кошулат, гидронасоско. Ошентип иштейт. Бул биздин ошо ножница комбинированный деп коет. Бул эки функцияны аткарат. Мисалы бул кезет, ар кандай ушундай калыңдыктагы, мисалы машина стойкасын, мисалы ДТПда колдонулат көбүнчө. Ошо машина стойкасын кезебиз. Жана ошондой эле бияк жагы менен ошо эшикти расширять этет, кеңейтет да. Мисалы ачылбай калса, ошо учун салып туруп, мисалы басканда бул болсо ачылат. Эшиктерди ошо ачылбаган эшиктерди ачып берет. Куткаруучулар күнүмдүк тартиптин негизинде түрдүү багытта билимин, тажрыйбасын жогорулатуу максатында окуу иштерине тартылышат. Алар билиши керек болгон жабдуулар, эрежелер жана ыкмалар окуу учурунда өз ара тажрыйба алмашууну милдеттендирет.
унаа кырсыгына кабылып, ар кандай даражада жаракат алган жарандарга тез жардам кызматы келгенге чейинки куткаруучулардын көргөзгөн медициналык жардамы баа жеткис ролду ойнойт. Анткени жаракат алган адамдарга канчалык тез медициналык жардам көрсөтүлсө, анын өмүрүн сактап калуу мүмкүнчүлүгү өсүп, жаратынын андан ары ырбап кетпөөсүнө өбөлгө түзөт. Жаракат адам болсо, аны келип биринчи сүйлөшүш керек, ал менен эмесин состояниясын караш керек. Кандай эсиндеби, эсинде жокпу? Эсинде болсо, чаңырып, кыйкырып, истерик көрүп, эмеге шокко түшүп калышат. Анан кийин ошол маалда биз аны өзүнө келтирип, сүйлөшүп, ал менен ошол убакта эле жанагы биринчи жардамыбызды кылып, адам менен сүйлөшүш керек да, чтобы анткени кээ бирлер баягы сүйлөшкөн сайын өзүнө келип, кээ бирлерчи баягы действительно катуу травма алгандар сүйлөшкөн сайын өзүнө келип эме болуп турат да, баягы карманып турушат. Жер титирөө же башка кырсыктардын уранды астында калган жарандарды чыгарып алгандан кийин жабыркаган дене мүчөлөрүндөгү кан токтотуу эң алгачкы жумуш болуп эсептелинет. Основной тиги жол кырсык, автоунаа кырсыгынан эметкенде ушул основной ушул жаракатты ушул повязканы тагабыз да. Повязканын аты чепец. Бул баш сөөк жаракат алганда таңылган неме да. Убактылуу кандай жардам көрсөтөт деген? Убактылуу кан токтотот. Бул повязканы авто кырсыгы болгондо эле колдонбойбуз, ар кандай немелерде колдонсо болот. Мисалы бирөө башка чаап кеткенде, мисалы ушу баш жаракат алганда ушул немени колдонсо болот да. Шаар ичинде айрым учурда көп кабаттуу имараттарда издеп куткаруу жумуштарын аткарууга туура келет. Бул учурда альпинисттик шаймандардын аркасында чыгууга туура келет. Альпинисттик билим өз пайдасын берет. Атайын жабдуулардын жардамы менен куткаруучулар бийик имараттарга чыгышат. Айрым учурда өрт чыккан батирдин эвакуациялык жол менен жабылып калышы мүмкүн. Ошол жерге, окуя болгон жерге барып, ошол жерден биринчи медициналык жардам көрсөтүү саналат. Бул жактан бул биринчиден туура жардам көрсөтүү, бул болсо жанагындай эле кан басымын азайтуу жана ошондой эле колу буту сынган учурларда да ага туура жардам көрсөтүп, ошол эле унаадан туура алып чыккан. Эмне дегенде көпчүлүк учурда биз барган учурдагы ар бир жанагындай эле чогуу көрүп калган же болбосо ошондой эле окуянын жанында болгон адамдар деле ал милиция кызматкери болобу же болбосо бияктан жөн эле жарандар болобу же болбосо айдоочулар болобу кээде туура эмес мындай машинеден дагы жанагы унаанын алып чыккан учурлар болуп калат. Бул жерден кээ бир учурда жанагындай эле кайра ага дагы мындай травма келтириши да мүмкүн да. Ошондуктан ошол боюнча да биздин куткаруучуларга да ошол боюнча да сабак өтүп турабыз. Жана жанагындай окуя болгон жерде дагы туура жардам берилиш керек. 161 кызматы Бишкек шаары боюнча иш алып барат. Мында иштеген ар бир кызматкер коопсуздук эрежелерин сактоодо өз өмүрлөрүн тобокелге салып иш алып барышат. Медицина кызматкерлери келгенче жабыркаган жаранга жардам көрсөтүп турушат. Мында иш аракеттин аркасында 2019-жылы 500гө жакын чакыруу түшкөн. Ар кандай жол кырсыктары жана экстремалдык шартта куткаруучулар биринчи медициналык жардам көргөзүү менен 37 адамдын өмүрүн сактап калышкан. Куткаруу кызматы өз ишинде жардамга муктаж жарандар жардам көрсөтүп, канчалаган материалдык чыгымдарды алдын алуу менен эң негизгиси болгон адам өмүрүн сактап келишет.